Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүнкү темабыз да мүчөсү. Да мүчөсү бул жатыш жөндөмүсүнүн мүчөсү. Да мүчөсү уланган сөздөргө кайда, кимде жана эмнеде сыяктуу суроолорду беребиз. Мисалы, кайда, Анкарада, тойдо, көлдө, кимде, эжейде, досумда, Суудеде, эмнеде, китепте, табакта. Да мүчөсүнүн 8 варианты бар. Үндүүгө жана жумшак үнсүзгө уланса, да, де, до жана дө түрүндө болот. Мисалы, бакчада, эжеде, тоодо, бөлмөдө. Ал эми каткалаң үнсүзгө уланса, та, те, то жана тө түрүндө болот. Мисалы, кабатта, илгичте, тортто, чөнтөктө. Ал эми азыр мисалдарга көңүл бурсак. Досум, сен азыр кайдасың? Мен азыр кафедемин. Апа, сиз азыр кайдасыз? Мен азыр үйдөмүн. Окуучулар кайда отурушат? Окуучулар класста отурушат. Каяктасыңар? Парктабыз. Сен кайда окуйсуң? Мен мектепте окуймун. Дубалда канча сүрөт бар? 7 сүрөт бар. Асан шаарда жашайт. Китептер текчеде турат. Сүрөттө канча бала бар? Шыпта кооз асмашам илинип турат. Кыргызстанда 7 облус бар. Ал эми азыр өзгөчөлүктөргө көңүл бурсак. 3-чү жакта таандык мүчөсү уланганда, таандык мүчөсү менен да мүчөсүнүн ортосуна н тыбышы кошулат. Мисалы, анын алардын айылы. Кайда? Анын алардын айылында. Анын алардын өлкөсү. Кайда? Анын алардын өлкөсүндө. Анын алардын отургучу. Кайда? Анын алардын отургучунда. Мисалдар: Айсулуунун баштыгында 5 китеп бар. Анын короосунда гүлдөр көп. Бул эмне? Бул компьютер. Кимдин компьютери? Анын компьютери. Анын компьютеринде. Же Явуздун компьютери? Явуздун компьютеринде. Кайда? Студенттин дептеринде. Бишкек шаарында. Үйдүн чатырында. Мугалимдин үстөлүндө. Адилдин бөлмөсүндө.
Mirbek'tin maşinesinde jana Kırgız Türk Manas Üniversitetinde. Dağı bir özgöçölük baldar. Bul, uşul, tigil, oşol jana al siyaktуу шилтеме ататоочторго дам уланганда бул мында, ушул ушунда, тигил тигинде, ошол ошондо, ал анда болуп өзгөрөт. Мисалдар: мында окуйм, ошондо кийим сатылат, же болбосо мында жашайм, тигинде иштейм. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз да бүттү. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.